Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана депутат Акылбек Жапаров. Кош келдиңиздер. Бүгүнкү темабыз залдан алынган тасмага байланыштуу болсун. Көрүп алып анан суроолорго өтсөк. Өкмөттүн ыйгарым өкүлү ушуларды 7 областтын бардыгын, акимдерди 44 районуна 4 шарт болсо 40 район бардыгын жоюш керек. 30 жылдан бери булар бизге бир мамлекетти алдыга жылдырган ордуна тескерисинче артка тартып келатышат. Элди артка тартып келатышат. Бир эки мисалдарды айтайын. Булар эмне кылышат? Бардын чөнтөгүндө кайчысы бар. Лента кыркат, бир объект ачылса, мамлекет бир объектти ачса, курса, же бир ишкерлер лента кыркышат, чоңдорду тосуп узатышат. Мына губернатор, аким байгыл институтун кыскартып салыш керек деген сунушту айттыңыз. Бул эмоция менен айтылган сунушпу же ишке ашырууга мүмкүн болгон маселени көтөрдүңүзбү? Саламатсыздарбы, бул эмоция эмес, бир жагынан бул бүгүнкү мезгилдин талабы, бул менин эле оюм эмес, бул элдин талабы, элдин ою. Мага чейинки саясатчылардын, көп саясатчылар бул маселени көтөрүп келе жатышат. Тилекке каршы ушул багыт ишке ашпай келет да. Себептен көп кызыкчылыктар бар. Көп бүгүнкү күндө ошол келе жаткан ушул 27 жылдын ичинде ошол акимдер, губернаторлор жалаң бийликке кызмат кылышкан. Ошол бийликтин саясатын жүргүзүшкөн, анан шайлоолордо башка мезгилде ошол бийликтин штабы болуп, штаб жетекчилери болуп эле ушундай жумуштар жасап келатышат да. Ошон үчүн бир жылдырганга эч аракет болбой аткан ушундан да. Бирок эми ошол аким губернаторлорго карата элдик наразылыктар көптөн бери эле айтылып келет. Бирок ошолорду баягы кыскартып салып, же болбосо аларды башкача кайрадан түзүү идеясынын артында бир кандайдыр бир сиздерде ошол Бир Бол фракциясында долбоор барбы? Долбоор албетте бар. Биздин программабызда ошондой сунуш болгон, аймактарды түзүү боюнча. Бул аймактарды түзүү дегенде ошол губернатор акимдерди жоюп, айыл өкмөттөрдү мындай укрупненияга алып барып, айыл өкмөттөрү менен ошол аймак деп койсок туура болот. Ошолор менен премьер-министр туура түз иштетсе, ортомчулары жок түз иштетсе, мындай жылыш болот да. Канчалык деңгээлде реалдуу? Мисалы, чынында эле кайра ошол мурдагы институттарды жоготуп жиберип, анын ордуна бир башкача ошондой көптөгөн ошондой бир жергиликтүү органдарды, бийликтин органдарын түзүп алып туруп, анан кийин аларды башкара албай калуу коркунучу барбы? Акылбек мырза. Эми азыр жаңы доор болуп атпайбы? Азыр үйдө отуруп алып, Нью-Йорк менен сүйлөшсөң болот да. Бир айыл өкмөт, бир айыл эмес. Мына биздин балдарыбыздын баары тилекке каршы жер жүзүндө жумуш иштеп кетип калды. Ар бири менен Skype аркылуу, интернет аркылуу сүйлөшсөң болот да. Бул илгери Советтер Союзунан бери калып калган 4 тепкичтүү, 4 деңгээлдүү башкаруу принциптери, механизмдери калып калган. ЦК партия болгон, горком, райком партия, анан партком болгон да. Колхоз совхоздун деңгээлинде парткомдор болгон. Азыр ошонун сандары деле дал бирдей эле. Баягы эле областтар менен райкомдор, анан айыл өкмөттөр болуп калды да. Биз өзүбүздүн программабызда ушу парламентке келатканда ушуну ачык айтканбыз. Мындан ары экономиканын өнүгүшүнө, биздин Кыргызстандын өнүгүүсүнө эң чоң тормоз ушу башкаруу механизмдери, принциптери. Эскиден калган калдыктар, жаңыча ойлобогон кадрлар жоктугунан биз ушул экинде акыбалга келдик. Мына Тажикстан биздин тайкелерибизден ат чабы мартта калдык. Дүйнө жүзүндө үңгөр өткөн Кытай 1-орунга чыкты. Өзбекстан акыркы 15 жылдан бери бир 15-18% ички дүң продукциясын өстүргөнгө жетишип келатат да, кайра куруу шарттары боюнча да. Айтор бүт жерде жаңылануу болуп атат. Биздин Кыргызстанда эле ушул ооруну диагнозун койдук, бирок эч ким муну дарылабайт. Анан эч ким муну мындан ары оңдоп, түздөп бутка койгонго аракет кылбагандыктан биздин ойлоп атам, биздин лидерибиз өзүбүздүн программадагы ой пикирин сиздер менен бөлүштү деп. Бул шайлоо алдындагы долбоор деп айттыңыз. Мына 3 жылдан бери бул маселе эмне үчүн азыркы деңгээлде көтөрүлгөн эмес, талкууланган эмес парламентте? 3 жылдан бери көтөрүлгөн, айтылып келет интервьюларда, просто мындай жакшы көңүл бурулбай калды окшойт да. Буга чейин айтып деле жүрөбүз. Шайлоонун алдында деле айтылган. Анын негизи азыр ушу бышып жетилди окшойт да бул.
көптөн бери ушул тоскоолдуктарга элдин соцсетилерден мурда деле айтылып жүргөн, жоюлуш керек, азайтыш керек деп. Сиз айткандай жанагы кыскарткан болсок, азайткан болсок бузуп албайбыз деген жок, андан коркпош керек. Премьер-министр иштешкенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул жакта 15-16 министрликтерди аларды кыскартыш керек. Андан кийин агентство, ведомство, дублирующий органдарды аларды бири-бирине кошуп, АО, ГПлар толтура жүздөгөн миңдеген ишканалар бар. Алардын баарын жоюп менчикке бериш керек. Мамлекет өзү эч кандай бир бизнес менен алек болбош керек. Мамлекет салыкты жыйнаш керек, армиясын багыш керек, коопсуздук, билим берүү, образование, мына билим берүү, анан медицина, пенсионерлерди жана инвалидтерди ушул эле нерселер менен алек болуш керек. Калганын бүт менчикке бериш керек. Ансыз биз жылбайбыз. Бүгүнкүдөй эчтекени бергибиз келбей, элдин баардыгы ошон үчүн мамлекеттен иш күтүп атат. Биз ишибиз жок деп. Мамлекет иш берген менен алек болбош керек. Мамлекет шартты түзүп бериш керек, бүт менчик менен жылыш керек. Бүт өнүгүп аткан өлкөлөр ушу менен жылып атат. Биз орустар менен, Россия менен Казакстанга өзүбүздү салыштырбашыбыз керек. Алардын ресурстары бар, нефтиси бар. Биздин эч кандай нефти эч ким придумать эте албайт, нефти жок. Ошо башкаруучу коалицияга кирген фракциянын лидери Сулайманов ушундай сунуштарды айтаардан мурда абайласа болмок, себеби дегенде бул бир ушундай мамлекеттик ушул түзүмдөгү ушул сыяктуу институттарды пайда кылуу, аларды өнүктүрүү өтө кыйын. Ал эми 1 минуттун ичинде жок кылып салуу өтө оңой деп дагы сын пикирлер айтылып атат да. Сиздин бул кайрылууңуз азыркы жаңы өкмөткө, жаңы президентке арналдыбы, багытталдыбы же болбосо коомчулуккабы? Бул коомчулукка да арналып атат, өкмөткө да арналып атат. Президент бу жерде президент өзүнүн жумушун аткарып атат, коррупция менен күрөшүп атат, тышкы саясат, ички саясатын жүргүзүп атат. Президент мүмкүнчүлүк берип атат, иштегиле. Өкмөт менен парламент биз иштей албай атабыз. Буну азыр жанагы сиз айтып аткан ойлор бул бузуп алабыз деген жок, бул эскиче ойлонуу. Эски союздун кезинде ошо түшүнүктөр менен калып калгандар, бирдеке жасаштан коркушкандар ушундай ойлоно беришет. Нет, өнүгүп аткан өлкөлөрдү көрүп атабыз. Мына 100 күнүн ичинде Армения эмне кылып салды? Кандай? Грузия, башка өнүккөн, Монголия кандай өнүгүп атат? Вьетнам кандай өнүгүп атат? Мына азыркы бүгүнкү күндөгүлөр. Акылбек мырза, мына мамлекеттик чиновниктерди кыскартып салыш керек, азайтып салыш керек деген бул сыяктуу ураандар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ошол жөнөкөй калк тарабынан абдан жакшы кабыл алына турган нерсе. Бул мындайча айтканда бир чети алганда популисттик сунуш да. Бирок экономикалык жактан негизделгенби? Мына экономикалык жактан ачык айкындуулукту биз айтып атабыз, бирок элге түз жеткире албай атабыз да. Бизде болгон чиновниктердин саны республикалык айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин, анан биздин солдатыбызга чейин ала турган болсок, бул 300 000 гана киши бар. Ушуга биздин бюджетибизден 55 миллиард сом акча кетип атат. Биз 5 миллион 700 000 кишини унутуп калып эле, анын 1 миллиону да чыгып кетти, жумушу жок. Ушу 300 000 кишини кантип багабыз деп эле жинде болуп атабыз да. 55 миллиард сом кетип атат. Же тыңгылыктуу башкара албайбыз, же мындан өнүгүп кете албайбыз да. Ошондуктан азыр мына 200 000 чиновникке 100 000 топ-моп, младший обслуживающий персонал деп коебуз да. 2 кишиге бирден ошондой персонал турат. Мунун баары тең жүк болуп, бюджет мындан ары көтөрө албайт десек, эч ким мындай жакшы этибарын албай атат да. Жаңы премьер-министрди шайланып атканда Мухаммедкалый Дүйшөкевичке биздин фракция айтты. Сиз мындан ары башынан сылап коюп эле экономиканы таблетка берип коюп, балким айыгып кетерсиң, же болбосо молдолорго барып дуба окуп койсоң чыгып кетер дебей, керек болсо хирург болуңуз дегенбиз да. Бул өлүмгө ашкере болуп баратат. Чиновниктердин профессионалдык деңгээли өтө тайкы болуп калды. Жаңы келген балдар жумушка орноша албайт. Бул өтө оор жүк болуп калды да. Мына Сооронбай Шарипович Жээнбеков премьер болуп турганда өзүбүздүн административдик территориалдык реформаларды сунуштаганбыз. Ошондо мына 21 аймакка киши макул болуп, 21 өнүгүү точкаларды, шаарларды белгилеп, ошого кайсы жанындагы айыл чарба райондорду кошуп, айыл өкмөттөрдү укрепнять этебиз деп концепциясы кабыл алынды.
Мына 16 жылы 17 жылы ушу концепцияны өкмөт кабыл алды да. Эми мындан ары да кадамдар шилтеш керек да. Кадам шилтенбегенден анан биз муну парламенттин деңгээлине алып чыгып атабыз да. Эффективдүүлүктү ошол мамлекеттик чиновниктердин санын кыскартуудан сырткаркы да жолдору барбы? Мисалы, президент Сооронбай Жээнбеков ушу парламентте сүйлөгөн сөзүндө айтты эле да, мамлекеттик чиновниктердин эмгек акысын жогору болуш керек, эффективдүү иштеши керек дегендей бир сөз айтты эле да. Эгер ушул багытта мындай кетсе дагы эффективдүү болбойт беле? Мына мен сизге айтып коеюн. Мына жанагы башынан Акылбек Сөөнбековичти дагы толтуруп коеюн. 6 миллион населениябыз бар. Анын 3 миллиону балдар, 3 миллион взрослый, 3 миллион улуу взрослый ишке жарагандардын 1 миллиону сыртта жүрөт, мигрант болуп. 700 миң пенсионерибиз бар, инвалид, башкалар менен кошулуп 1 миллион болуп калат. 1 миллион пособие пенсия алган 1 миллион. Ошондо 1 миллионго жетпеген иштеп аткан кишилер бар. Ошо 1 миллиондун 380 миңи жөнөкөй кароолчудан президентке чейин 380 миң, ошого сиз менен биз дагы киребиз. 380 миң киши мамлекеттен айлык алып атат, иштеп атышат. 600 миңдей киши салык жыйнап, ишкерлер, элдер. То есть 2 киши 1 кишини багып атат. 2 сырттагы кишилер 1 кишини багып атат. Бул деген несправедливо. Жок дегенде 5 киши багыш керек бирөөнү. То есть чогултуп аткан мамлекетке жыйнаган бюджетибиздин көпчүлүгү чиновниктерди бакканга кетип атат. 140 миллиард сом, 46 миллиард сом бүгүн жыйнап аткан бюджетибиз болсо, анын 90 миллиарды бизди баккан кетет. 55 миллиард Акылбек Сөөнбекович айлык тилейт. Андан кийин командировочный, башка расходтору бар. Ошо менен 90 миллиард биз жеп эле коюп атабыз. Анан сырткы карыз бар, ички карыз бар. Ошо менен развитияга эчтеке жок. Кыскартпай эмне кылышыбыз керек? Кыскартсак ишсиз калат дейт. 1 миллион биздин мигранттарыбыз тентип кетти. Аларды 1 миллионду эч ким ойлобойт. Анан ушул жерге келгенде эле 300 миңди, азыр 380 миңди. В разы кыскартыш керек. Кыскартканда азаят. Ошондо тиги үнөмдөп туруп, зарплатасы 2 эсе көбөйөт. Бардыгы азыр кайсыл тармакты карабагыла раздутый штат толтура. Анан дагы бири-бирин дублирующий органдар, керек эмес органдар толтурада. Биз жогорку кеңеш азайттык. Жогорку кеңештин 800 миллион бюджетибиз бар. 800 миллион жогорку кеңештин. А министрликтер 2 миллиард бюджет бар. Министрликтер эчтеке кылбаган бир жумуштун дайыны жок. Министрликтер, АОлор, ГПлар бир пайдасы жок ишканалар толтура. 2015 жылы ушул жогорку кеңештеги жана чыгымдарды кыскартып атып, сиздер башка мамлекеттик органдарга, мамлекеттин башка бийлик бутактарына ушул үлгү болсун деп айттыңыздар эле да. Мына 3 жылга жакын убакыт болуп калды, үлгү болдубу же болгон жокпу? Тилекке каршы үлгү болгон жок. Парламент кыскартты. Биз мына шопурлардан баш тарттык. Бирден жардамчыларыбыздан баш тарттык. Өлбөй житпей эле иштеп эле атпайбыз. Туурабы? Мен сунуш кылат элем. Азыр эми Алтынбек Турдубаевич дагы катуу кескен өзүнүн сунуштарын берди. Мына бизге бюджет келди. Биз мындан ары буларды суранып, өтүнбөй, элге кайрылбай эле мына бюджет келди. Азыр бир министрге бир эле зам калтырыш керек. Бир эле кишинин айлыгын замын калтырыш керек. Анан депутаттар да жок эле, водители жок эле, өзүлөрү жүрсүн. Керекпи өзүнө машина алып алсын. Мына ушул эркиндей шактарга эми парламент бармайынча, түрткү болмоюнча бул өкмөт мындай реформаларга бара албай атат да бүгүнкү күндө. Бирок бул үчүн парламент эмне кыла алат? Баары бир бюджетти парламент кабыл алат. Түзүмүн өкмөт чечип атат да. Бюджетти парламент кабыл алат. Мына жана мен айтып аткан 55 миллиард сомду айлык берейли деп чечимди парламент кабыл алат. Акырында президент кол коет мыйзам катары. Эгерде мына бүт баары эле айтып атат 10%тан кыскартабыз деп. Мен такай айтып келем, өкмөттө Минфин болсом деле, биякта болсом. Оюңар түз болсо, анда фонд зарплатаны 10%ка кыскартайлы. Анан өзү менен өзүлөрү кыскарып кетет депчи. Ушу 5,5 миллиард алып туруп, пособие алып аткан инвалидтердин, жанагы жетим жесирлердикин 2 эсе көтөрсөк болот да, ага бир 7 миллиард эле берип атабыз да. Быйыл эгерде ушундай кадамга бара турган болсок, бул башталышы болот да. Мындан аркы эмдиги жылы дагы 10%ка кыскартайлы. Элдин сапатына карайлы да.
жакшы иштей турган жаш балдарды жаңы ыкма менен бизди астыга сүйрөп кете турган балдарга дагы мүмкүнчүлүк берели да келип иштей турганга. Мына сиздер мисал кылып айтып аткан Грузияны ала турган болсок, ал жердеги ушул реформа, жалпы эле жанагы мамлекеттик башкаруудагы реформа көптөгөн баягы мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга алып келиптир. Ошол эле полиция азыр $500 тегерегинде маян алат экен. Депутаттардыкы дагы абдан $500 $500 айлыгы көп экен, айлык алып министрлердики көп экен. Бирок алар ошол баягы кыскартууга барбастан ошол эмгек акыны жогорулатуу аркылуу эффективдүүлүккө жетип атпайбы? Сиздер ушул сунушту айтып атканда кайсыл өлкөдөгү бир моделге же болбосо өрнөккө таянып атасыздар? Барбы ушундай өлкө? Грузия, Эстония. Чиновниктерди кыскартып туруп эле бир ийгиликке жетишкен өлкө барбы? Бул бир эле кадам да. Жөн эле кыскартып коюп эле анан жалдырап эле отура бербейсиң да. Кыскартып коюп, анан ошого сапатына карайсың. Анан ыкмалардын баарын өзгөртөсүң. Ал эми Грузияда эле мына алар шарт түзүп бериш керек да, иштеп аткан бизге, салыкчыларга, салык төлөй тургандарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Алар укук коргоо органдарынын баарын бүт экономикадан, ишкерлерден алыстатып коюшту. Бүгүнкү күнү служба национальной безопасности деген жок. Комитет национальной безопасности деген жок Грузияда. Департамент разведки, контрразведки деп МВДга берип коюшкан да. Бирок коопсуздугу боюнча дүйнөдө 6-орунга чыкты. Азыр операция керек да. Гангрена болуп калаткан жерлердин баарын алып коюш керек. Биз дагы эле суу чачып коюп эле, дубалап бир таблетка берип коюп, кийинки келген премьер чечсин, кийинки парламент 20-жылы келсе ошо чечсин деп, улам эле чече турган проблемалардын баарын эртеңки күнгө, бүрсүгүнкү күнгө жылдырып коюп атабыз да. Бул көп жакшылыкка алып келбейт. Акыры жамандык менен бүтүшү мүмкүн да мунун. Мындай өзгөрүүлөрдүн жанагындай бир революциялык жолдору бар. Бул реформа тезинен баягы кыскартып салуу да. Ал эми эволюциялык да жолу бар да. Бир акырындык менен ошого жетүү. Сиздердин сунушуңуздар тез аранын ичинде кыскартыш керек деп атат окшойсуздар. Кайсыл өлкө ушундай бир кескин кадамга барып ийгиликке жетишти эле? Акырындык менен мына келип мына 30 жылдын жүзү болгон атат да, мына 27 жыл акырындык менен келатабыз да. Биз бузуп албайлы. Акаевдин кезинде реформалар жакшы жүргөн, бирок аягына чейин чыкпай калганда, жерди менчикке берүү, башка бүт чоң иштер жасалган дагы аягына чыкпай калганды, ошол аягына чыкпай калганды бүгүн аягына чыгарышыбыз керек да. Менчикке бериш керек. Жана бир сөз менен айтканда, мамлекет эч кандай бизнеске, эч кандай бир ишкерлүүлүк менен алек болбош керек. Анан ар бир органдар өзүнүн ишин кылыш керек. Милиция правопорядок менен өзүнүн, ГКМБ бул коопсуздук, терроризм, ошого окшогон национальный безопасность, улуттук коопсуздук деп айтып эле турат. Ал ошо менен өзү менен алек болуш керек. Мугалим өзү менен, врачтар өзү менен, саясатка аралаштырып, ушулардын ар бирин өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Ансыз бул ордуна келбейт. Мына криминал менен күрөшүп келатат өмүр бою. Криминал канча, мамлекетте канча, 1000 криминал мүчөсү бардыр да. 10 000, 12 000, 15 000 милиция бар. Бир 10 милиция бирөөнүн артынан кубалап жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин чечилбейт маселе. Эмне үчүн? Өздөрүнүн иштерин жасабай атышат. Бүт өзүнүн жүктөлгөн ишин өзү жасаш керек. Аткаруу бийлиги өзүнүн жумушун кылыш керек. Мыйзам чыгаруу бийлиги өзүнүн жумушун кылыш керек. Мыйзам чыгаруу биздин парламент аткаруу бийлигин көзөмөлдөгөнгө биздин укугубуз бар. Биз ошо көзөмөлдүбүз. Биз парламент өкмөттү биз түзгөндө биз көзөмөлдөп аларга айтышыбыз керек. Мунуларга баргыла, мунуларга кыскарткыла. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол тилекке каршы келип ачык эме менен акылдары жетпейт эмес, жетет, эрки жетпей атат. Мына 30 премьер келди, бардыгы эмне булар эл душманы жок, эл душманы эмес. Акылы жетпей жетишет. Бардыгы татыктуу кыргыздын азаматтары премьер-министр болуп келиши бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкүсү деле тат. Просто эрки жетпейт, коркот да ошодан. Эл эмне дейт экен, коомчулук ушунча кыскартып койсом, ушунча булардын эме кылып койсом, эмне болот экен? Эртеңки күндөн ошо бүдөмүк болуп калат деп, мындай шыр ачык бир коркпогон шактарга бара албай атканы ушундай болуп атат да. 27 жыл бою ушу сиз айткан нерселер, мамлекеттик башкарууга байланыштуу ойлор, мындай бир кескин ойлор
айтылып келген оппозициялык саясатчылар тарабынан, депутаттар тарабынан парламентте ар дайым көтөрүлүп келген. Бул жолу ошо сиздердин айткан сунуш өтпөй калса эмне болот? Өтпөй калса эчтеке болбойт. Дагы ушул оюбуздан программабызды сунуштап өзүбүздүн эмебиз менен кете беребиз. Башка Ушул суроолор чечилбеген үчүн өкмөттө туруктуулук жок да. Эгерде ушул суроолорду чечип, ушунун үстүндө иштегенде өкмөттө дагы туруктуулук пайда болмок. Эртең эмне кылабыз, бүрсүңүнө эмне кылабыз деп. Бүгүн эчтеке кылбай эле коелу, бүгүн күн бүтсө болду, эртең дагы Кудай буйрса, кайра күндү берсе болду деп жүрө бербестен, ушул суроо талаптарды ишке ашырыш керек. Бүгүн кичине биз азыракпыз да, 12 эле кишибиз. Эгерде көбүрөөк болуп, өкмөттү курамын биздин бир бол фракциясы чече турган болгондо, ушул адамдардын баарына бармакпыз биз. Эми бирок бир кызыктай нерсе бар да, сиздердин айткандарыңыздарга мындай коомчулук деле ынанып атса керек. Бирок көпчүлүк учурда жанагы ар түрдүү ушу парламенттеги партиялар, лидерлер ушул нерсени дайым айтып келет да, биз аз элебиз депчи. Эмне үчүн ушул бир бол фракциясы башка ушул саясатчылар менен, башка фракциялар менен сүйлөшүп, сиздердин ушул оюңуздарга аларды ынандырып ишке ашырууга болбосун? Эми ушу парламентте туруп, ушул жерде аралашып туруп жүргөн сиз ушундай деп атсаңыз, элдер эмне дейт? Парламент көрүп атасыңар, кандай парламенттин ичинде бири-бирибиз менен көз караштар да биригиш керек, сүйлөшүш керек, айтырыш керек. Ар бир партиянын өзүнүн программасы бар, өзүнүн түшүнүгү бар. Ар бир партиянын ичинде түрдүү топтор бар, ар бир депутаттын өзүнүн көз карашы бар. Ирети менен жасап көрөйлү. Биз деле баарын чочутуп, эртең эле баарын жок кылып, кайра жаңы курабыз дегенден алыспыз, баарыбыз эле прагматикпиз. Бирок мисалы 1-июлдан баштап парламент бир айга эл менен жолугушканда, анан бир айга ай салганы кетип атпайбы. Ошол убакта бүт чиновниктердин баарын отпускага жиберип көрбөйлү. Мына Швейцария мамлекети ошондой кылган да. 10 күнгө баарын жиберип көргөн, эчтеке өзгөргөн эмес. Анан 20 күнгө жиберген. Анан 30 күнгө бүгүнкү күнү Швейцарияда бүт чиновниктердин баарын 2 айга жайында отпускага кетирбейт. Асман жерге түшүп кетпейт мындан. Суу акканын токтотпойт. Ар бир өзүнүн ыгы менен акырынан кете берет да. Биз муну айтып атканыбыз, эгерде жетекчилердин баары жетик болбосо, эл кыйналып атат, эл карып атат. Бүгүнкү күнү убакыттын баарын ошого кетирип атат. Эми сиздердин айткан нерселер акылдуу эле нерсе болуп атат, мындай логикага туура келген эле. Бирок ошо менин суроом ошондой болду эле да, эмне үчүн ушул эле ойлорго парламенттин ичиндеги ошол депутаттарды, өкмөт башчысын, өкмөттү жана башка саясатчыларды ынандыра албай атасыздар деген сөз болуп атат да. Элди башкарган адамдар ынаныш керек да, биринчи өзү тилекке каршы көпчүлүк ошо парламентте отурган депутаттарыбыз, көпчүлүк өкмөттө отургандар жанагындай оппозиция этип, сиз айтып аткандай коркунуч бар. Азайтып кыскартсак, эски ой менен эскиче ойлонот да көбү. Көбү ошол эскиче ойлонот да, мына нерседен биздин ойлонгондой катарыбыз көбөйүп баратат. Акырында ушул нерсе көбөйүп, баары ушуга барышыбыз, бул эртең бүрсү күнү ушул жыйынтыкка барышыбыз керек. Башка жол жок. Бюджетибиз, ошол аз бюджетибиздин ошо рейтингтерден эң артта 146-местада жүргөнүбүз бюджети 140 миллиард сомдун 90 миллиардын биз жеп коюп атабыз. Эл бүгүнкү күндө чиновниктерди багыш үчүн эле бюджет чогулуп атат да. Сырткы карызыбызды төлөш үчүн, чиновниктерди багыш үчүн болду. Развитие жок. Развитияга эки жактан жолдор оңдолуп атат, мыналар жылып атат, жакшы жылып атат. Булар кайсы акчага болуп атат? Кредит. Бүт кредит. Башка жок. Акыл өз эмес. Же туура эмес айтып атам. Ошол. Анан буну бар бүгүнкү оокатыбызды саламжалуу пайдаланып, кыскартып кылайлы дегенди бунун неси жаман? Маеңиздерге рахмат. Ушун менен парламентаризм сабактары талкуусу соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана депутат Акылбек Жапаров болду. Саламатта калыңыздар.